Assalamu alaikum, амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге бүгүн 17 февраль күнү Россиянын Воронеж шаарында өтө турган Open FC 26 турниринин алкагында жарым жеңил салмак чембирдигинде чемпиондук беттешке чыга турган кыргызстандык мекендешибиз Адлет Нурматовдун беттеши жөнүндө айтабыз. Алдыда беттешти кайдан көрсө болот, ошол эле мезгилде атаандашы жөнүндө кыскача айтып өтөбүз. Ага чейин биз менен калып туруңуздар. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Россиянын алдыңкы промотордук компанияларынын бири Open Fighting Championship өзүнүн 26 турнирин бүгүн 17 февраль күнү Воронеж шаарында өткөрөт. Ал эми турнирдин башкы беттештеринин биринде кыргызстандык мекендешибиз 25 жаштагы ММА мушкер Адлет Нурматов Open FC уюмунда экинчи ирет титулдук беттешин өткөрөт. Буга чейин ал жарым жеңил салмак чембирдигинде титул үчүн беттешке чыгып, бирок салмакты куй албагандыгына байланыштуу титулду уткандыгына карабастан ага берилген эмес. Эми бул жолу титулду алууга өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар. Себеби кече салмак келтирүүдө Адлет Нурматов туп-туура 65-800 граммды көрсөтүп, эми титулду алууга аракетин жасайт. Бүгүн мекендешибизге каршы октогонго көтөрүлө турган мушкер Илья Курзанов, 26 жаштагы орусиялык мушкер. Буга чейин жалпы ММА'де 23 беттеш өткөрүп, анда 15 жолу жеңишке жетсе, 8 жолу жеңилген. Акыркы эки беттешинде Андерсон Буяна жана Ян Слепцов аттуу күчтүү мушкерлерди утуп, Open Fighting Championship уюмунда титулга чыгууда. Негизинен бул уюмда буга чейин бир дагы беттеш өткөргөн эмес. Курзанов көбүрөөк бутка туруу абалында мыкты беттеш өткөрө алат. Ошол эле мезгилде грэплингдин чебери. Бир сөз менен айтканда универсалдуу файтер десек болот. Адлет Нурматов буга чейин кесипкөй ММА'де 11 беттеш өткөрүп, анда 9 жолу жеңишке жетсе, 2 жолу жеңилген. Акыркы эки беттешинде ал Орон Кахулон жана Амир Гасимов аттуу күчтүү мушкерлерди утуп, титул үчүн ат салышууга мүмкүнчүлүк алган. Алдыда эми бул беттешти кантип көрсө болот деген суроого да жооп издеп көрөлү. Open Fighting Championship уюмунун расмий баракчасында турнирди Матч Боец жана InSport телеканалдары көрсөтөт. Ошол эле мезгилде InSporттун YouTube'дагы каналынан дагы таап көрсө болот. Эгерде ал жактан көрүү мүмкүнчүлүгү болбосо, Instagramда Нурсултан Турузбеков баракчабыздан түз эфирде көрсөтөбүз. Ал эми эң башкысы качан болот деген суроого дагы жооп издеп көрөлү. Негизинен Open Fighting 26 турнири Москванын убактысы боюнча 19:00 башталат. Бул деген кыргыз убактысы боюнча 22:00 түзөт. Эгерде Нурматов 8-чи болуп октогонго чыгаарын эске ала турган болсок, бул жол менен анын беттеши түнкү бирлерде орун алат. Урматтуу мекендештер, биздин канал менен калыңыздар, буюрса беттештин өзүн дагы салууга аракетибизди жасайбыз.